Эфирде күндемі маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январда жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Бүгүн 21 январда Оштун Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары жерге берилди. Өлкөнүн натуралдуу азыктарын көбөйтүүгө Айыл чарба министрлиги кандай иш-чараларды жүргүзө алат жана ал натыйжа береби? Кыргызстандын министрлер кабинети автоунаанын айнектерин акы төлөп караңгылатууга уруксат берген долбоорду жактырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын атаңдаштык жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзам монополияга каршы жөнгө салууну жакшыртууга багытталган. Атаңдаштык жөнүндө мыйзамдын максаты адамдардын тобу болуп саналган чарба жүргүзүүчү субъекттерди түзүү аркылуу товардык рыноктарда атаңдаштыкты чектөөгө жана рынокту монополдоштурууга жол бербөө болуп саналат. Бул ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө салым кошот. Ошондой эле атаңдаштык жөнүндө мыйзамдарындагы майда бузууларга жол берген чарбакер субъекттерге жаза чараларын колдонууга жол бербөө максатында эскертүүчү институту киргизүү каралат. Садыр Жапаров Кыргыз Орус Славян университетинде окуган дипломун эң жакшы баалар менен коргогон. Ректор Нифадеев коомчулуктун кызыгуусун арткандыктан Кыргыз Орус Славян университети Жапаров Садыр Нуркожоевич 2006 жылы юридикалык факультетти сырттан окуу бөлүмүн аяктагандыгын расмий тастыктайт деп билдирди КРСУнун ректору Владимир Нифадеев 21 январда. Анын айтымында Садыр Жапаров 2006 жылдын 19 майында жогорку кеңештин депутатынын конституциялык укуктук абалы деген темада кандидаттык диссертациясын эң жакшы деген баа менен коргогон. Садыр Жапаров университеттин бардык студенттери сыяктуу эле кыргыз жана орус үлгүсүндөгү дипломдор берилген деди КРСУнун ректору. Жапаров 1991 жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия жана спорт институтун, 2006 жылы КРСУнун юридикалык факультет сырттан окуу бөлүмүн аяктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январда жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге анын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билим берүү жана илим министрлиги маалыматты негиз болгон. Адистер Нарматованын диплому эмне себептен мыйзамсыз экендиги тууралуу суроолорго так түшүндүрмө беришти. БШК депутат Орозайым Нарматованын талаш жараткан диплому тууралуу маселени карады. Решением Центральной избирательной комиссии 22 октября 2020 Жалалабад мамлекеттик университетинин 2017 жылы берилген журналистика адистиги боюнча жогорку кесиптик билими тууралуу дипломунун тапшырылган көчүрмөсүнүн негизинде БШКнын 2021 жылдын 22 октябрындагы номер 710 чечими менен Нарматова Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка талапкер катары кирген. Ушул эле жылдын 28 декабрындагы номер 844 токтому менен ал аталган партия менен депутат катары катталган. 2022 жылы 19-20 январда БШКга Нарматованын жогорку кесиптик билими тууралуу дипломунун берилишинин мыйзамсыздыгы жөнүндө билим берүү министрлигинин жана УКМКнын маалыматтары түштү. партии Бүтүн Кыргызстан 19-20 января 2022 года. Мындан улам БШКнын кечээки жыйынында билим берүү министрлигинин жана УКМКнын маалыматтары угулду. безопасности Кыргызской республики в отношении Нарматова жамуунун журналистика бөлүмүнө тапшырган учурда орто кесиптик билиминин профилинин жогорку кесиптик билиминин профилине ылайыктыгы боюнча талабы сакталбагандыгы комиссия тарабынан аныкталды. 2011 жылдын 27 майындагы номер 256 токтом менен бекитилген республиканын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартиби жөнүндө жобонун талаптарына ылайык бухгалтердик эсеп адистиги боюнча орто кесиптик билимдин базасында журналистика адистиги боюнча
боюнча жогорку кесиптик билим алуу үчүн Нарматова жамууга кабыл алынмак эмес. Программам принимаются лица, имеющие диплом государственного образца в высшем профессиональном образовании. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматованын жамуудагы өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруу учурунда ал Россияда жүргөнү аныкталгандыгы кабарланган. Жогорку кеңешке шайлоо учурунда Орозайым Нарматованы 2013-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 3-курсуна орто кесиптик билими жөнүндөгү дипломдун негизинде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө Жалал-Абад мамлекеттик университетиндеги Нарматованын өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок экендиги аныкталган. Бул анын окууга кабыл алынуусунун жана жогорку билими жөнүндөгү дипломду алуусу мыйзамсыз экендигин күбөлөндүрөт. Нарматованы Жалал-Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Министрликтин маалыматы боюнча Москва бизнес колледжинин бухгалтердик эсеп адистиги боюнча орто кесиптик билими тууралуу диплому жогорку кесиптик билимдин профилине ылайык келген эмес. Профиль высшего профессионального образования определяется вузом самостоятельно. Бул өз кезегинде 2011-жылдын 27 майындагы номер 256 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жочторуна кабыл алуу тартиби жөнүндө жобонун талаптарын бузгандык болуп саналат. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору тарабынан Нарматовага берилген жогорку билим тууралуу диплом жараксыз деп таануу жөнүндө буйрук чыгарылган. Что само по себе является нарушением. Нарматову были выставлены оценки. Однако, согласно сведениям... Нарматова сессияны тапшыруу мезгилинде өлкөдөн сырт жерде жүргөн. Бул окуган адамдын сынактарда милдеттүү түрдө өзү катышуусу жөнүндөгү мыйзам талаптарын бузгандыгы болуп саналат. Республика проверила все эти факты. В этой связи диплом Нарматовой был отозван. Олтурумда БШКнын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова Орозайым Нарматова орто кесиптик билими боюнча аттестатында көрсөтө алган жок деп билдирди. Нарматованын өкүлү ошол кездеги мыйзам бузуу менен окуу жайга кабыл алгандар да жоопкерчиликке тартылышы зарылдыгын билдирип чыкты. Ошол мыйзамдарды кимдер бузган? Ошол ал жактан колледжден келген документтерди алып келбеген, копияларды жоктоп атасыздар, документтер, оригиналдарды жоктоп атасыздар, ошолордун баардыгын кабыл алган адамдардан баштап биринчи чара көрүңүздөр. Мырза, бул маселе боюнча толук маалымат берилди тергөөчү тарабынан. Ошол тийиштүү кызматтык адамдар Жалал-Абад университетиндеги ушул мыйзамсыз жана каттоо жана чыгаруу диплом берүү боюнча мыйзамсыз аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылат деп сизге маалымат берилди. Маалыматтар толук угулгандан кийин БШК конституциялык мыйзамдын 46 беренесинин 1-бөлүгүн 59-61 беренелерин жетекчиликке алып, Нарматованы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоону, ошондой эле БШКнын тиешелүү токтомдорунун Нарматованы Жогорку Кеңештин депутаты деп таануу жана депутат катары каттоо бөлүктөрүн жокко чыгарды. Нарматова БШК чечимине каршы сотко кайрылбай тургандыгын кабарлады. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. УКМК 2022 жылдын 20 январында Бишкек шаарындагы Азия Молл соода борборунун имаратына жардыруучу зат коюлган делген маалымат боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында төмөнкүлөрдү билдирет. Жооптуу иш-чаралардын планына ылайык теракт коркунучу тууралуу билдирүү келип түшкөндөн кийин УКМК кызматкерлери окуя болгон жерге барып, ИИМдин кызматкерлери жана соода борборунун өздүк коопсуздук кызматы менен биргеликте соода борборунун кардарлары жана кызматкерлери эвакуацияланган. ИИМдин кинология кызматы тарабынан имараттын жана ага чектеш аймакты текшерүү учурунда жарылуучу жана башка коркунучтуу заттар табылган эмес. Ошондуктан саат 19:00 соода борборунун иши кайра жандандырылган. Кыргызстанда 21 январга карата коронавирус дагы 788 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарында 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1075 бейтап, амбулатордук түрдө 6429 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 193.816 адам коронавирус юктурган. Алардын ичинен 181.976 киши айыгып чыкса, 2843 адам каза болду.
Жалал-Абад шаарынын тургуну 29 июль 2009 жылы туулган Мамажанова Алия Алишеровна 2022 жылдын 19 январ күнү саат 14:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Белгилери бою 150 сантиметр, үстүндө кийген кийимдери кара куртка, ботунда кара өтүк. Алия Мамажанованы көргөн билгендер болсо 0703 84 24 24 номерине кабарлап коюңуздарды суранабыз. Оштун Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары Асат Алимов жана Жахангир Махмутов бүгүн 21 январда жерге берилди. Спортчулар Баткенден Ош шаарын көздөй келе жаткан Mercedes-Benz унасында бара жатып, автокырсыкка кабылышкан. Окуя кече 20 январда саат 18:00 чамасында Ош Исфана жолунун 10-чакырымында жүз берген. Ушул тапта кырсыктан жабыр тарткан 2 жаран Ош шаардык ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын абалынан Асел Сыдыкова кабар алды. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Кече 20 январда Ош Исфана жолунда 2 унаанын кагышуусунда авто кырсык жүз берди. Анын кесепетинен 2 адам каза болду. 2021 жылы калада 19 адам унаа кырсыгынан каза болсо, анын 9 учуру ушул жерде орун алган. Окуя болгон бул аймак унаа башкаргандар үчүн эң кооптуу болуп саналат. Андыктан айдоочулардын мында карама каршы тилкеге чыкпай, ылдамдыкты азайтуусу эскертилет. 20 январ күнү саат 18:00 чамасында Ош Исфана жолунун 10-чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа менен Hyundai Porter автоунаасы кырсыкка кагылган. Ошол учурда Mercedes унаасынын айдоочусу Жалал-Абад шаарынын тургуну автоунаасын башкара албастан карама каршы тилкеге чыгып кеткендигинен ошол кагылыш болуп чыккан. Бул Ош Исфана жолундагы ошол Жапалак айылына кире бериштеги жол. Жол кырсыгынан каза болгондор Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары Асат Алимов жана Жахангир Махмутов бүгүн 21 январда жерге берилди. Мындан башка дагы жабыр тарткан жарандар да бар. Учурда алардын экөөсү Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Кечки саат 7 чамасында 3 жаран жеткирилген биздин ооруканага. Алардын экөөнүн акыбалы оор болгондуктан тиешелүү медициналык жардам көрсөтүп, биринчи медициналык жардамдын толук деңгээлде аткарылып, оордугуна жараша реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Азыркы учурда 2 жараныбыз реанимация бөлүмүндө такай көзөмөлдө болуп турушат. Абалдары турукташкандан кийин анын бөлүмдөргө которуу, андан кийин аркы дарылоо ыкмаларын жолдорун чечүү каралат. Ал эми 3-чү жараныбыз ошол келгенде эле мээнин жабык түрдө жаракаты, жеңил түрдөгү жаракаты, бул мээнин чайкалуусу тартаты коюлуп, ошол жер жардам көрсөтүлүп, ал жараныбыз ооруканага жатуудан баш тартып, өзүнүн баш тартуу кагазын жазып кеткен. Адам өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирүү иштерин баштады. Аталган мекеме экспертизанын жыйынтыгы менен кошумча маалыматтар бериле турганын билдирди. Mercedes автоунаасы менен Porter үлгүсүндөгү автоунаасы кагылышып, натыйжада Mercedes үлгүсүндөгү келе жаткан 2 жүргүнчү каза болуп, андан сырткары 3 айдоочу менен 3 жүргүнчү ооруканага кайрылгандыгын билдирген. Андан сырткары Porter үлгүсүндөгү автоунаасынын айдоочусу да ооруканага кайрылып калгандыгын бул жака ооруканадан билдиришкен. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына маалыматтарды электрондук журналына катталып, бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Жол кырсыгы каяктан келгендигин, эмне себептен чыккандыгын ал жерде Porter автоунаасы же болбосо Mercedes автоунаасы күнөөлүү экенин бул терөөнүн жыйынтыгынан кийин жана экспертизанын жыйынтыгынан кийин билинет. Бейле кетсек, Ош шаарында 2021 жылы 589 унаа кырсыгы катталган. Ал эми Ош облусунда 2021 жылда 786 транспорт кырсыгы катталып, 136 адамдын өмүрү кыйылган. Муну менен жол кырсыгынын саны 36%, каза болгондордун саны 9, денесинен жаракат алгандардын саны 45%га өсүп кеткен. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Акылбек Жапаров Талас облусуна жумушчу сапары менен жүрөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы аймактын өткөн жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү жыйынтыктары каралуучу Талас облусунун коллегиясына катышып, кант заводунун жана сүттү кайра иштетүүчү ишкананын иши менен таанышат. Жапаров Киров суу сактагычына барып, Бала Сару гидроэлектростанциясынын курулушу долбоору менен таанышат. Сапардын соңунда Акылбек Жапаров магистралдык каналды реконструкциялоо иштери менен таанышмакчы.
Кыргызстанда айыл чарба азыктарына минералдык жер семирткичтер менен гербицидтерди көп өлчөмдө колдонгон айрым өндүрүшчүлөрдүн айынан жаштар арасында аллергия жана башка жаңы ооруларга кабылгандар көбөйгөн. Мындан улам айыл чарба министрлиги азыктарды өндүрүүдө дары-дармек жер семирткичтерди мерчеминен көп колдонгон өндүрүшчүлөргө көзөмөл жүргүзүп, өлкөнүн натуралдуу азыктарын көбөйтүүгө азыртан тарта иш-аракеттерди көрүп жатканы айтылат. Кененирээк алдыдагы материалда. Азык-түлүктөрдүн сапатсыздыгы акыркы 3 жылда оорулардын көбөйүшүнө себеп болгондугу айтылат. Жаштар арасында аллергиктер көбөйүп, күн сайын жаңы оорулардын жанданып чыгуусуна жол ачууда. Мындан улам санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тамак аш коопсуздугун сактоону алгач азыкты өндүрүүдөн баштоо керектигин эскертет. Азык-түлүктүн өндүрүлгөн күнүнөн баштап сактоо шарты, сактоо мөөнөтү сыяктуу, ошондой эле составы дагы, жанагы жер семирткичтерди дагы ашыкча батыраак анан көлөмүн чоңойтобуз дегендер дагы туура эмес да. Анткени алар баары бир деле составында калат. Бышырган убакта алар жоголбойт. Бышкан түрүндө дагы биздин организмге кирип кетет да. Ошондуктан айыл чарба министрлиги, ветеринардык кызмат, фитосанитардык кызмат ошол өндүрүп жаткан талаада канчалык деңгээлде ошолор колдонуп атат, ошолор көзөмөл жүргүзүш керек. Чындыгында тамак ашка уулануунун басымдуу бөлүгү мөөнөт өтүп кеткен азыктарды сатып алуудан келип чыкса, жарымы айрым дыйкан фермерлердин жана өндүрүшчүлөрдүн айыл чарба азыктарына минералдык жер семирткичтер менен гербицидтерди көп өлчөмдө колдонгону себеп болгон. Айрым ишкерлердин кээ бир өзүн өндүрүп аткан продукцияларына шалакылык мамилеси дагы болот да. Бул айта кеттим го. Туура эмес дары-дармектерди колдонгонго, же туура эмес пестицидтерди колдонгонго, же сертификациядан өтпөгөн продукцияларды, же ошол эле дары-дармек пестицидтерди алып келип, бул жактан сатууга уруксат бергенде бул бир чоң көйгөйгө алып келет да. Мындан улам айыл чарба министрлиги азыктарды өндүрүүдө дары-дармек жер семирткичтерди мерчеминен көп колдонгон өндүрүшчүлөргө көзөмөл жүргүзүп, өлкөнүн натуралдуу азыктарын көбөйтүүгө азыртан тарта иш-аракеттер колго алынганын айтат. Негизинен базарларда ошо лабораториялар бар. Ал мына ошол өсүмдүктөрдүн нитраттарын текшерет. Кайсы мезгилдерде жаз мезгилинде эрте бышкан жашылча жемиштерди жана мына бакчыбый деп коебуз, дарбыз коондордун эрте бышкан мезгилдерде ошол ашыкча удобрение, минералдык жер семирткичтерди пайдаланып аткан мезгилдерде ошонун ашыкча нормасы пайда болуп калат. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги эрежеге баш ийбей, ден соолукка зыян алып келген дары-дармектерди колдонуп жаткан айрым фермерлердин жоопкерчилиги каралыш үчүн мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштеп жаткандыгы кошумчаланды. Айта кетерим, бардык кардарлар, биздин жарандар ар бир азык-түлүктү сатып алып аткан убакта кылдат түрүндө ушу этикеткадагы жазылган маркировканы окуса абдан жакшы болот да. Анткени сатылып жаткан азык-түлүктө техникалык регламентке ылайык атайын талаптар бар. Гүлдан Амумунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кыргызстандын министрлер кабинети автоунаанын айнектерин акы төлөп караңгылатууга уруксат берген долбоорду жактырды. Маселе эми жогорку кеңеште каралат. Демилгечилер мыйзам аркылуу мамлекеттик казынага кошумча каражат түшөт деген жүйө келтирип жатышат. Коомчулукта ал ишке ашса кылмыштуулук күчөшү мүмкүн деп сындагандар жана пайданын башка жолдорун табууга өкмөттү чакыргандар көбөйдү. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Долбоордун демилгечиси болгон экономика жана коммерция министрлиги айнекти караңгылатууга тыюу салган эреже иштебей, рейд учурунда андай машинелер көп кармалып жатканын билдирүүдө. Аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алса, автоунаа ээлери машинесинин алдыңкы жана капталдагы айнектерин акы төлөп күңүртөтүп алса болот. Унааларды караңгылатуу ар кандай зомбулук жана криминалдык көрүнүштөргө жол ачылышы ыктымал. Мындай пикирлерин ИИМдин ардагерлери билдирүүдө. Айнектерин караңгылатып, өзүнүн бетин элден жабырып жүргөн адамдар кайсы категорияга кирет? Биринчиден кылмышкерлер ошол. Азыр бүт эле розыскада таппай атат ошо. Бир шаардын ичинде жүрүп эле таппай атат ошо милициялар. Себеби ошол көчөгө чыкса караңгылатылган машиналар жүрүп атат. Экинчиден ушу
коррупционерлер қараңғылатқан машина айдап жүреді. Себебі дармой ақшалар да бар. Қарапайым ел, негізгі масса ешкім бізде мындай қараңғылатпайды, жөнеле жүзін көрсетіп айдап жүреді ғой. Азырынча мындай уруксаат алуу үчүн канча акы төлөнөрү чечиле элек. Мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинети баасын аныктамай болгон. Мамлекеттик казынага кошумча каражат түшөт деген жүйө келтирип жатышат. Ал эми экономисттер болсо Киреши тауынын башка булактары да бар экендигин айтышат. Бюджетке салым кошулбайт. Биздер баягы машиналардын саны өтө көп да Кыргызстанда. Ошонун санын расчет алып айтып атса керек. Ошону эми канча адам аны койдурат, караңгылатып. Негизи ал анча туура келбейт. Себеби бизде салык кодекси бар да. Салык кодексинин айры көрсөтүлгөн. Кандай салыктар алынат, салыктар, сборлор, жыйымдар, жана таможенный пошлиналар. Ошондон чыкпаш керек негизи. Адак бул болбогон иш негизи. Караңгылатып ал кимден бекинмек эле? Кылмышкерлер кылмышка барууга жол ачылат деген сөз. Бекинип алып эмне иш кылат? Салыкты кандай жыйым алыш керек, кандай салык алыш керек? Жогорку кеңеш сөз чечет. Андан башка каалаганын кое бербеш керек. Учурда терезени караңгылатып жүргөнгө уруксаат жок. Эгер мындай учур катталган болсо, 5500 сом айып салынат. Ал эми Жалал-Абад облусунда 2021 жылы терезесин караңгылатылган 718 айдоочуга айып пул салынган. Караңгылатып алып, тонировка чаптап алып жүргөн айдоочуга 718 айдоочу кармалып, алга 5500 сомдон айып салынган. Бул Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 194 статьясынын 3 беренесинин негизинде салынат. Анан 5500 сом айып пул салынат. Бирок 1 декабрдан 70% льготасы бар 15 күнүн ичинде. Если 15 күнүн ичинде ошол айып пул төлөнсө, 70% неме болот да, скидка болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында эле алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуларга карата жалпысынан 2,5 миңдей протокол түзүлгөн. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Салык кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштеринин жыйынтыгы боюнча 1 айдын ичинде 7809 ишкер көзөмөл кассалык машинаны колдонууга өттү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Жалпысынан республика боюнча 32447 көзөмөл кассалык машина колдонууда. Анын ичинен 20831 аппараттык, 11616сы программалыкка өткөн. Мамлекеттик салык кызматы көзөмөл кассалык машиналарды колдонууда милдеттүү субъекттерди жергиликтүү салык органдарына кайрылууга жана өтүүгө чакырат. Учурда көзөмөл кассалык машина аппараттык жана программалык деген 2 түрү колдонулуп жатат. Үйін ломбардқа қойып 20 миң алғаны Ранагүл Султанбаева акыйкаттык издейт. Ал карызды кайтарганы менен үйдүн документин ала албай келет. Ломбардтагы аялы каза болуп калып, документ балдарынын колуна өткөн. Бул үйдү сатыкка коюла турганы айтылып, эки тараптын талашына чекет коюлбай келет. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бунун оригиналы ошо эмеде. Бапиева Алмакан эжеге өтүп кеткен. Ушу госрегистрден. Ошо эжеде. Ошо эже анан кийин баласы мурас кылып өткөрүп алып атпайбы? Өз үйүмдү ломбардта иштеген эженин баласы сатып жатат деген Ранагүл Султанбаева Регион телеканалына кайрылды. Султанбаева 2011 жылы Айтпы Орунбаевага тиешелүү Сузак районунун Ленин айыл өкмөтүндөгү үйдү алган. Турак жайды 210 миңге баалап, 3 жыл сайын ай сайын бөлүп төлөөгө макулдашышат. Акыркы 20 миң сомду Султанбаева ломбардтан алып турганын кошумчалайт. Акчам берди, 1-2 жол сурагандан ошо айлам жогонан ошо ломбард эже тааныш эле. Эже ушундай болот десем, үйүңү мага залогко коюп тур. Анан качан ушу иштеп тапканда проценти менен бергенде, анан мен берем өзүңө, мага ишенбейсиң деди. Анан макуланды деп ошо Айтпы эжени күйөөсүн чакырып, госрегистрге барып, үйдү ошо ломбард эжеге өткөрдүм.
20 миңди бер кечелер алып кетишти. Маселе ломбардтагы аял көз жумгандан кийин башталган. Мен үйүм документи бар эле деп жүрдүм мен деле. Жүрсөм анан баласы келди, чоң баласы, ошо эженин, Алмакан эженин. Жамбыл деген. Эме деди, эже анда мага 30 миң бериң, мен документти берем деди. Анан укам 30 миң бере албайм деп 22,5 бердим. 12,5 бир бердим, 4 миң, 2 миң, 1000 сом кылып. Ошентип 22,5 бергенден кийин эле ал бала такыр келбей калды. Ошо акча алса тез келип турат эле. Такыр келбей калды. Анан үйүнө издеп барып аттым. Барсам үйү култанып, анан кошуналар айтты, булар семьясын алып Москвага кетишти деп. Султанбаева тиешелүү сумманы төлөгөндөн соң дагы үйүнүн документин кайтарып ала алган эмес. 2020 ошо кошуналарым звонок кылды. Кел, үйүң продается деп жазып кетти деп. Анан кийим десем ошо Алмакан деген эженин кичинекей баласы экен деди. Камбаров Руслан. Келсем чындап эле эшигим ачык экен. Продается деп жазып коюптур Найнеке. Мен жокто келет да эме. Анан ушинтип Руслан же үйүн билбейм, же адресин билбейм. Ушинтип кес келип, мен ушинтип кыжаалат кылып атат. Ранагүл Султанбаева 2020 жылы октябрь айылындагы милициянын бөлүмчөсүнө кайрылган. Тергөөчү тараптарды беттештирип көрсөтмөлөрүн алган, бирок бул иш өндүрүштөн кыскартылган. Ошол эле болду, кайрылбадым. Анан эле ошо Руслан, Камбаров Руслан өзүнө өткөрүп алгандан кийин эч жака бара албадым. Үйдүн баштапкы ээси делген Айтпы Орунбаеванын жолдошуна байланышып көрдүк. Ал Султанбаева үйдү сатып алып акчасын толук бергенин жана бул окуядан да кабардар экенин айтты. 220-га саткан болсом, мага ай сайын 10 миңден берерде сен үйлүү болуп кал деп өзүм кеңеш берип өзүм эме кылганмын. Мага дагы 10 миңден кийин бере албай калып кыйналды көп. Эми көрүп туруп мен көбүнө кыстабадым аны. Акыры негизи bir алдык да акчанычы. Sen эжем деп атасың, үйдү алдырып коесуң. Шуну койгон десем, ой тутунган эжем деп атты да. Ана акыбети ошолду. Деген менен жогоруда аты аталган экинчи тарап менен байланыша албадык. Мындан улам регион телеканалы экинчи тараптын да пикирин чагылдырууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бишкек шаарында Кыргыз хоккей федерациясы тарабынан республикалык хоккей оюну башталды. Таймашка республикадагы мыкты делген оюнчулар жана командалар чакырылган. Келгендер оюн кызуу уланып жаткандыгын, марага чыгуу үчүн болгон күч аракеттерин жумшашаарын билдиришти. Адистердин айтымында Ат Баш районунда муз оюндарын өткөрүүчү жана машыгуучу аянчылар жок экендигине карабай, бул курама команда республикадагы таасирдүү оюнчуларга айланып бара жаткандыгын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Кагылышкан хоккей таякчалары, кылчайнашкан оюнчулар, Бишкекте республикалык хоккей оюну башталды. Таймашка өз кубатына ишенген мыкты делген командалар чакыртылган. Бул таймашка келгендердин арасында Ат Башы курама командасы көзгө көрүнүүдө. Адистер аталган райондо муз оюндарын өткөрүүчү жана машыктыруучу аянчылар жок экендигине карабай, бул топтогу мырзалар республикадагы таасирдүү оюнчуларына айланып бара жаткандыгын белгилешүүдө. Азыр ушул жаңы эле Нарындын Ястреб командасына чыктык. Бул Ястреб командасы күчтүү команда. Республикада биринчи орундарды алып жүрөт. Ушункы жалпы оюнчулардын, командалардын деңгээли жылдан жылга өсүп атат. Былтыр мурдагы жылдарга караганда быйыл жакшы жогорку деңгээлде өсүптүр. Бардыгы жакшы формада келип ойноп атышат. Лидерликти колго ала баштаган командалардын оюнчулары бул республикалык мелдешке катышуу аркылуу район жетекчилерин муз оюндарын өнүктүрүүгө үндөө менен катар жаштарга үлгү көрсөтүүнү максат кылышууда. Биз үлгү бололу, могу спорт менен өсүбүздүн баягы ден соолугун чың болсо күчтүү мамлекет болот деген бир максатта ошол жаштарга үлгү бололу деген бир максат биздики ошол. Бул деген кыдырып ойноп атабыз, Жумгал, Нарында болуп атат, Ат Башынын айылдарында болуп атат, анан ушуну жайылтып 40 плюс ошо ардагерлер арасында хоккейди дагы ошо республика боюнча жайылтуу болуп атат да максаты. Спортчулардын максаты бул мелдештеги алдыңкы делген оюнчулардан турган команда түзүп, чет өлкөлөргө багыт алуу. Ал үчүн мамлекет дагы бул спорттун түрүнө маани бериши зарылдыгын эскертишет. Жогорку деңгээлде ойнолуп атат, тактикасы менен, эрежеси менен жылдан жылга биздин хоккеисттердин деңгээли, маданияты аябай өсүп баратпайбы? Аябай жакшы оюн болуп атат. Анан эми келечекте жаштарды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына Чукулдарда мир болду. Биздин жаштар бар, биринчи орунду алып келди. Бул Кыргыз мамлекетинин хоккейдин өсүшүн белгилеп атат да. Акыркы
ушул январь айында биз евразийский турнирге барып келдик, жаштар балдар арасында. Ошол жерде Акбашылык балдар дагы, Нарындык балдар дагы, региондон чыккан балдар ойноп келди. Биринчи месттен алып келдик. Анан мен ойлойм, ошол регионго биздин мамлекет, спорт комитет баары тең ошол региондорго көбүрөөк бурса, именно ошол тоолуу аймактарда ушул хоккей ойнолот. Маалыматтарга караганда, учурда чет өлкөлүк спортчулар да кыргызстандыктардын муз оюнчуларынын мелдештерин тыкыр көз сала баштады. Себеби күчтүү оюнчулар алдыга суурулуп бара жаткандыгы алардын да көздөрүн күйгүзүп, бетме-бет беттешүүгө ынтызар болушууда. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болтуруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.